Мамлекет башчысы президенттин мүлкүн башкаруу департаментинин ат сарайына барып, ага жылдар бою белекке берилген жылкылардын абалын жеке өзү текшерип көрдү. Касым-Жомарт Токаев өзүнүн Instagram баракчасында 1 жыл мурун Астанада Акыл-Теке кулунун туулганын жарыялап, ага Акжан деген ат койгон. Ал сейрек кездешүүчү Изабелла түсү менен айырмаланат. Ак жана кызгылт түстүү ачык түс. Ошондой эле интеллекттин жогорку деңгээлине ээ деп белгилешет адистер. Президенттин мүлкүн башкаруу департаментинин башчысы ат сарайга дайыма барып, жылкылардан, анын ичинде жакында эле Катардан белекке келген 4 араб айгырын жеке өзү тамактандырып турат. Бир нече ай мурун биздин Акыл-Теке ат сарайыбызга ак ниет деген кочкул түстүү кулун кошулду. Жылкы чарбасын жакшы билген адистер анын келечекте эл аралык мелдештерди мыкты атаандашып, жеңишке жете алаарына ишенишет. Казак эли ар дайым жылкыларды жогору баалап, аларды ат адамдын канаты деп атап келген. Ошондуктан ат спорттун андан ары өнүктүрүү жана бул асыл жаныбарга болгон урмат сыйды кеңири жайылтуу маанилүү. Акыл-Теке породасы дүйнөдөгү эң байыркы породалардын бири болуп эсептелет. Анын тарыхы бир нече миң жылдыктарды камтыйт. Бул жаныбарлар өзгөчө чыдамкайлыгы менен белгилүү. Татаал климаттык шарттарда узак аралыктарда басып өтүүгө жөндөмдүү жана арык дене түзүлүштөрү, узун моюндары, бийик жана жылмакай кооз кыймылдары менен айырмаланат. Алардын терисинин жылтылдаганы породага өзгөчө баалуулук берип, көбүнчө аларга алтын аттар деген каймана лакап алып жүрөт. Адистер алардын жогорку интеллекти, ээлерине берилгендиги жана өзгөчө спорттук жөндөмдүүлүктөрүн белгилеп, аларды дүйнөлүк ат оюндарынын эң абыройлуу породаларынын бирине айландырышат.